врачтарыбыз көбү 80%, 85-90% 50 жаштан өткөн эжелерибиз. Биз эмне дарыларды берип атсак, ошонун баарын акпарат передача менен мына булар бекер берилет. Биз ушул дарыларды алып келдик деп өткөрүп берип атабыз. Биз айтып атпайбызбы, тапшырып берип атканда ал жакта сөзсүз түрдө жаштардын активисттери бар. Нарындын алыскы аймактарында кырдаал бар эле. Ал жакта тургундар эптеп баягы койкаларды койгон, көрдүк жатканда ушинтип алып аткан. Тим эле ыйладык да, ыйлайсың. Кайрымдуулук иши оор. Бул жумуш, бул пайгамбарлардын жумушу болот. Кайрымдуулук дегенде эле бизде тилекке каршы ушундай түшүнүк бар экен. Акча, бай адам бериш керек. Ошондой адамга барып көрдүм. Келиңиз кайрымдуулук кылбайсызбы десең, мен бай эмесмин дейт. 7000 сом маяны алып, ошону 1000 сом кайрымдуулук кылып бергендер бар. ООНдун сайтында дагы түштүк деген программасында элиң барсынбы Кыргызстан мээримдүү тыйын деп жайгаштырышкан. 2,5 миллион сомдагы акча каражат чогулду. Жаш балдардан. Бул Кыргызстан боюнча айтайын 70ге жакын баланын өмүрү сакталып калды. 2 жаш, 1 жаштан бери качып келаткан балдар бар. Эми биздин ниетибиз ушул баягы эме экен да. Бул кагаз үчүн эмес, сыйлык үчүн эмес. Бул биздин ишкерлер муну тамашалап, биздин Кыргыздын Стив Джобсу деп койчу. Байкуштар чакка чушкайт. Дайка чушкайт, жок, же болбосо чакка барат, жакта больница толтура, тиге барганча өткөн аткандай болбоду. Саламаттык сактоо министрлиги иштеп атабы деген суроо деген.